Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кайрымдуулук, коомдук кайрымдуулук фонду негизделген. Бул негизделгендиги Кудай буйруса көптөгөн жакшы иштерге даанакер болуп калсак экен, жана себепкер болуп калсак экен деген жакшы үмүттөр менен. Дарыланып аткан биздин байкебизди, мекендешибизди, агабызды алып келип, мына ушул жерге эс алуучу жайга алып келип, дарыланып эс алууда Кудай буйруса. Бул жак деген өтө жакшы мындай курортный зона экен. Буйруса ушул байкебиздин дагы жатып дарыланышына себепкер болуп, ушул алыс жактан акча которуулар, мына биздин Сбербанктан которулган акчалар мына ушундай бир адамдардын чыныгы муктаж адамдардын муктаждыгына жумшалып аткандыгынан биз маалымат берип аткандыгыбыз. Эмнеге дегенде, баягы биз каяктан кимдин атынан которулуп аткандыгы тууралуу биз отчет катарында жөнөтүп турчу элек. Бирок бүгүнкү күндө ошондой иш туура келбейт экен. Ошол себептен бизге кичине чектөөлөр коюлган. Ошол себептен биз бүгүнкү күндө атын атабастан мына ушундай урматтуу бир туугандар, анан биз менен биргеликте көп жакшы ишке себепкер болуп, биз менен бирге сапарлашып аткан бардык мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз Кудай буйруса сапарыбыз байсалдуу болсун, көптөгөн жакшы сооптуу ишке бирге себепкер болуш үчүн ачык. Кыргызым эчен кылым баскан, чыргалдың куралдыңда дамын тапкан. Куралын жан душманга билдирбестен, жыргалдын болоруна үмүт арткан. Атабыз Ерманастай шерлери да алгалап сүрөп дайым намыс тапкан. Бабалар басып өткөн жолду баспай, аталар ашып өткөн тоону ашпай. Кыргызым эмне мынча мүңкүрөдүң, күндүзү чырак кармап жолуң таппай. Шерлериң батырларың жоктугунан түн болуп турат үмүт таңы атпай. Намыстан куйкаланып көкүрөгүм, бириндеп бирикпестен сөгүлөмүн. Мынчемне майдаландым кыргызым деп, дендаро аргыл ойго чөмүлөмүн. Бүгүн мен бир чындыкты ырдап берем, чыйрыкпай, чычалабай угуп тургун өтүнөрүмө. Зымырап өмүр алга шашып барат, байлыгың бийлигиң да бар калат. Бийликтен көзү каткан бурадарлар, акыры жамынарың боз топурак. Жасаган ар бир ишке жооп беребиз, жараткан Кудай өзү карап турат. Кыргызым ушунча да токтололу, жараткан Кудай бизди карап турат. Жараткан Кудай бизди карап турат. Жакшы Кудайга шүгүр истеп атасызбы? Кандайсыз? Байке ден солтарыңыз? Аллага шүгүр, жакшы. Келгенден бери лечениеден алып атабыз. Массаж, дары ичебиз эртеден кечинде. Бүкүл жакшы атабыз. Өзүң кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Мына урматтуу бир туугандар, мекендештер, мына азыр Кудай буйруса байке бул жерде жакшы дарыланып, Кудай буйруса жакшы леченияда, Кудай буйруса. Негизги максаттарыбыз эми бир келген дүйнөдө мына бир туугандык мамилебиз, жакшы бир ишибиз менен Кудай буйруса. Анан врач так аябай жакшы бир эмесин айтып атат эми.
ооба Кудай буйрса. Буюрса жакшы таасирин берет, жакшы болот деп. Аллахыма чексиз мактоолор болсун, чексиз санаалар болсун, пайгамбарыма салаваттар болсун. Аллахым, жараткан эгем, ушу берген нематтарына шүгүр. Мына Азамат балам бар экен, бизге канчалаган жардам берип атат. Алыста жүргөн мекендештериме Азамат аркылуу серип чыгып атат. Ошолорго Алла ыраазы болсун, мына иштерине ийгилик болсун. Өзүнүн үйү жок болсо дагы алыс жакта иштеп жүр мекендештерибиз. Мына ошолорго Алла ыраазы болсун, иштерине ийгилик болсун, ден соолук берсин. Алладан эмне тилесе, ошо тилектерин кабыл болсун. Мына ушул жерге дагы күйөөм Азамат жаткызып атат. Мына байке аябай жакшы экен, ийне алып атат, массаж алып атат. Кудай буйрса, исти дагыдай бастырам деп аракетин жасап атат. Аллага шүгүр, ушунчалык гана шүгүр. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Азамат сен дагы иштериңе ийгилик, ден соолук берсин, Кудайым күч кубат берсин. Эч качан ооруба. Мындай соопчулук иштериң мындан да арта берсин. Дайым эле күчтүү, алды күчтүү болуп, бизге окшогон энелердин соогун ала бер, батасын ала бер. Бизге окшогон энелердин батасы сага тийсин. Мына бизге узакта мекендештериме акчалар салып атат. Ошону тапкандарына береке берсин, иштерине ийгилик болсун. Эч качан оорубасын. Үйү жоктор үйлүү болсун, баласы жоктор балалуу болсун. Эч качан оорубасын. Алладан эмне тилек кылса кабыл болсун. Алла ыраазы болсун. Рахмат.